Акыркы жаңылыктардын алдына кыскача тааныштырабыз. Жеңенин бир саны кайненики деген сөздү уккансыз, бирок маанисин билбейсиз. Бүгүнкү видеодо билип аласыз. Кече Бишкекте өрөө учуран жол кырсыгы катталды. Күйлөрдүн айтуусунда жаракат алгандар бар. Палестинада кичинекей кыздын өлүмүнөн мурунку акыркы айткан сөзү: Аллахка баарын айтып беремин. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Скорым полное жерде болуп чыгат. С этой машиной столкнулись. Вот. Ну, сами живы-здоровы, самое главное, машина это все. Вот эта вот черная машина пересечение вот здесь сделала. Поэтому всем водителям Бишкека хочу сказать, чтобы не пересекали трассу. Как всегда объясню, если оттуда выехали, повернули сюда и оттуда разворот. Пересечение отсюда или же с той стороны запрещается. Вот такая вот ситуация. ДТП. ДТП с участием пострадавшей девушки, вот здесь вот сидела в машине, и два парня на этой машине. Вот здесь вот такое вот ДТП с участием пострадавших. Село Вайнантоновка, Ходжомкул. Здесь девушка этой машины пострадала. Вот, хотелось бы сказать, Айлукмуту, село Вайнантоновка, Ходжомкул. Вот этот участок, опасный участок, здесь происходит очень часто происходят аварии. Так же, как те, которые пересекают трассу или же переходят. Сюда обязательно нужно установить пешеходный переход, чтобы был пешеход. Ну, непосредственно сюда нам бы установить светофоры было бы очень хорошо. Не дожидаясь того, чтобы здесь происходили смертельные какие-то там ДТП, прошу Айлукмуту Вайнантоновки, чтобы вот сюда установили светофор. Минтранс, прошу вас принять меры. Всем желаю мира и добра. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Жеңенин бир саны кайнысыныке деген сөздү уктуңуз беле? Көпчүлүгү бул сөздү укканы менен анын түпкү маанисин түшүнө беришпейт. Айрым адеби жоктор бул келип чыккан сөз аркылуу жакын жеңелерин тамашага салып, көңүлдөш болуп алууга далба сурат. Муну эл журтубуз бети жоктук, жексур катары көрүп келишкен. Илгери эгер кайсы бир жигит бирөөнүн аялы менен ойноштук кылып койсо, аны ала жибин аттаган дешип өлүм жазасына чейин тартышкан. Мисалы, Улуу Ата мекендик согуш учурунда көптөгөн эркектер фашисттерге каршы жууга аттанып кайтып келишкен эмес. Натыйжада алардын аялдары жесир, балдары жетим калган. Түрк элдери, анын ичинде кыргыздар агасы каза тапкандан кийин инисине жеңесин алып беришкен. Бул балдарды башка тарапка тентитип, дербитип жибербөөнү, ошол жайдагы турмушту улоону, кийинки төрөлгөн балдар менен бир туугандыкта өсүп чоңоюу максатын көздөгөн. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Менин аты жөнүм Токтогулова Атинай. Мен сиздерге кайрылуумдун себеби, кызым азыркы учурда катаракта оорусу менен жабыркап келет. Кызымдын көзүн тез аранын ичинде операция жасатпасак, абалы күндөн күнгө оорлошуп баратат. Операциясына $3000 суммадагы каражат керек болгондуктан мен сиздерге кайрылып жатам, урматтуу кыргыз элим. Сиздер үчүн 50 сом, 100 сом кичине суммадагы акча болсо, мен үчүн чоң суммадагы акча болуп жатат. Кайтыкер карабай ошо кызымга жардам колуңузду суна кетиңиздер, урматтуу кыргыз элим. Бала ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт, ушу эч бир энени бала менен сынабыз. Сиздердин кайрымдуу
сурап кетем, урматтуу кыргыз элим, менден кайтпаса дагы ушу Аллахман кайтсын. Реквизит карталардын баардыгы өзүмө тийиштүү. Банк 19-20 чейин айтты деп чыгат. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 37-98 Орунбек деп чыгат. Өзүмдүн энем ал азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп келип жатат. Белгисиз адамдар европалык туристтерди балыкчыдан алып келе жаткан поездге таш ыргытышты. Белгисиз адамдар туристтик поездин вагондорунун терезелерине таш ыргытып талкалашты. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасы билдирди. Поезд балыкчы шаарынан чыгып, Европанын бир катар өлкөлөрүнөн келген туристтерди ташып бара жаткан. Натыйжада поездин 6 жана 8 вагондорунун терезелери сынган. Окуянын кесепетинен поезддик бригаданын бир кызматкери жаракат алган. Мындай көрүнүштөр жүргүнчүлөргө олуттуу ыңгайсыздык жаратат жана алардын коопсуздугуна түздөн-түз коркунуч туудурат. Өзгөчө мындай жагымсыз кыймыл-аракеттер чет өлкөлүк коноктордун коопсуздугуна шек келтирип, Кыргызстандын эл аралык аброюна терс таасирин тийгизиши мүмкүн деп билдиришти ишканадан. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы темир жол боюндагы калктуу конуштардын жашоочуларын жарандык жоопкерчиликти жогорулатууга чакырды. Азыркы учурда окуянын бардык жагдайларын тактоо боюнча тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат. Беле кетсек, туристтик поезд Кыргызстанга 7 апрелде келген. Туристтик поездин багыты Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстанды камтыйт. Поезд курамында 11 вагон бар, ал эми жүргүнчүлөрдүн жалпы саны 80ден ашык. Булак Суперкежи. Окуу баштала эле кыз учуу башталды. Дастан Бекешев ата-энелер балдарын мектепке каттай албай жатканын айтты. Бүгүн 10 апрелдеги жогорку кеңештин жыйынында депутат Дастан Бекешев балдарды мектепке орноштурууда көйгөй жаралып, күн сайын ата-энелер кайрылып жатканын билдирди. Эл өкүлү аталган маселени чечүү үчүн атайын бир күн белгилеп, билим берүү жана каржы министрлигинен суроолорго так жооп алууну сунуштады. Бир топ ата-энелер кайрылып жатышат. Жаңы окуу жылы баштала элек, бирок кызычуу башталды. Билим берүү министрлиги биз эч нерсе кыла албайбыз. Электрондук каттоо менен дейт. Электрондук каттоо менен кезекке турса, мектептер бош эмес. Суроолор өтө көп. Биз апрель айында өкмөттүк саат уюштуруп, билим берүү менен каржы министрин чакырып, суроолорго жооп алалы. Жаңы окуу жылы кандай болот? 12 жылдык окууга даярбы? Алар жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу маалымат беришет. Бирок ата-энелер дагы деле бир топ суроолорго жооп ала элек, деди Бекешев. Депутат Бекешевдин сунушун жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Тургунбек уулу да колдоп, билим берүүгө өз убагында көңүл буруу керек деген баса белгиледи. Билим берүүгө өз убагында көңүл буруу керек. Себеби билим берүү биздин эртеңки келечек. Андан эч качан убакыт аябаш керек. Мен сизди толук колдойм. Сөзсүз түрдө билим берүү, каржы, экономика министрин чакырып, суроолорго жооп алалы, деди төрага.